Сен bir күндө 5 мал эмес 500 жол намаз окусаң дагычы, Кабаны 7 жол эмес 700 жол айлансаң дагычы, сенденчи энең нааразы болсочу, сен анда өзүң тозок өзүң ордун издей бер дейт да. Пайгамбарыбызга бирөө келип сурады: "Я Расулалла, эң жакшы мамилени кимге кылайын?" деди. "Апаңа" деди. Андан кийин да кимге деди? "Апаңа" деди. Андан кийин да кимге? "Апаңа". Төртүнчүсүндө атаңа деди. Эненин ичиндеги боль, эненин ичиндеги переживание, сени төрөгөндө сөөгүктөрдүн айрылганы Куранда деле жазылып жатат. Ата энеңерге уф деп да айтпагыла деди да. Биз балдарыбызды ислам менен туура иман жолунда тарбиялай турган болсок, ал өзүнүн рызкысы бар, табып кетет да. Бирок биз ислам менен тарбиялабасак, чатак болот да. Мына жакында Таласта түрмөдөн чыгып 7 жыл отуруп келип, мүлк талашып, ага инисинин үйүнө келсе иниси жок болуп калган. Инисинин 2 баласын өлтүрүп, 3-4 жашта аялын атып өлтүрүп, анан милициялар өздөрү издеп табып, ликвидация кылып өлтүрдү да. Карчы имандын жок, арзыбаган дүйнө үчүн, болбогон дүйнө үчүн. Эгер иман боло турган болсо, ушул нерсе ата энеге кызмат кылганды, бул имандын күчү. Тууганга кызмат кылдырган, бул имандын күчү. Кошунага кызмат кылдырган, бул имандын күчү. Бирөөнүн акысын алдырбай койгон, бул имандын күчү. Бирөөнүн кызын аял кылып коюп, зулумдук кылдырбай, урдурбай койгон, бул имандын күчү да. Канчалык имандын күчү жүрөккө урат, ошончолук